Негизи артисттердин башынан көп кызыктуу окуялар көп өтөт да. Ысык суукта жүрөсүң, бир жерде жакшы сый көрсөң, бир жерден кагуу жейсиң, адамдар беш кол тең эмес дегендей ар кандай ситуацияларга кабылабыз да. Манас дос айтып калчу эле боордесип, ошонун бир жолун айтып берейин эми. Аксыда bir Aksu деген айыл бар. Таш көмүрдөн ушу жүрүп отуруп, таш көмүрдөн сай менен жол жүрүп отуруп, бир топ бир 50 километрдей узун. Жолдо кыштак жок. Анан ошол жерге чөпкө барып калат экен. Эгер сай сыногунда чөпкө айдатчу да. Дом культура бардык учреждениянын. Анан Манаста чөпкө барып калбайбы. Bir ay срок өткөндөн кийин дагы эле кой бербейт дейт. Дагы биз айткан күнү кетесиң, өкмөт партия ушундай деп атат деп иштеп талаа түстө жүрөбүз дейт. Же мончо жок жүдөп анан кача баштады дейт элдер. Качкандар бир эле жол дейт ба сай менен кеткен. Башка жагы бүтүндө аякта таш көмүрдү көргөн чыгарсыңар. Таш көмүрдүн ал жагы май жапыс болгону менен кысыл чаптуу, анан аска зоокалар таштары бар, мындай коос аябай, арасында мистерлер көп жапайы. Ушундай жерде анан бирок коос болгон менен күн ысыкта жымжырт эчтеке жок. Жана жылаандардын даана, чордону мекени, Ташбака деген ошол жерде, Чаян дегендер, Кара курт дегендер ошол жерде. Анан жаныбарлардан чөө, түлкүлөр көп болот деп угабыз да. Мындай анан багы эмелер коркунучтуу көрүнөт да, кыргырларда багы мистерлердин карааны өзгөчө кечинде бир кыргырдан карап баштарын чыгарып турган немелердей болуп, багы динозаврлар келет аткан сыяктуу ушундай бир коркунучтуу көрүнөт да. Ошол жерден анан түнчүн эмес күндүз коркосуң да, жымжырт күн ысыкта ошондой. Анан ошол жерден анан элдер качып кармалып калат дейт ба жолдон. Анан бир жол бир чөптө иштеп жүргөн бир аябай здоровый, бир бой узун, албеттүү бала бар эле дейт, зөөкүр. Ар кимди эле сабай берчү дейт, сөгүп сагып эле богош болчу дейт. Анан бир күн ким качат мени менен деп ошентти дейт. Анан элдин баары аны менен качкандан коркуп качкысы келип атса дагы унчукпайт дейт. Анан Манаска эле тийчү эмес экен. Себеби Манас күлдүрүп ар кимди анекдот Беркин айтканда берки бала багы түшүнбөйт экен деп айтпасын деген өзү мындай аңкоорок болчу дейт. Анан түшүнбөсө деле кошо күлүп эле элден катуураак күлүп эле ушинте берчү дейт да. Анан ошо бала апаңды да эле сөгүнүп эле ким качат мени менен деди дейт. Айтпайсыңар. Анан Манас мага тийбейт да деген сонан мен качам дептир. Анан экөө жүрүп кеттик деп тур. Анан каяка десе момунда качабыз, жолдон кармап кетет, кайра алып келет. Жол жок жер менен качабыз деп тоого салдык дейт. Анан улам бир тоону асып багы бир 50 метрлик, 100 метрлик тоолор да адырлар. Анда дагы таштуу жерлеринде жол жок. Анан ушинтип отурган багы улам ашып коюп кетип баратабыз дейт тоолорду. Түштөн кийинкиге чейин кетип эле баратабыз дейт. Жаман чарчадык дейт. Анан бир маалда бир коктудан сол жагыбызды жол жакты карасак, жол көрүнөчү дейт да, ба сай жак. Анан бир сарай бар эле дейт. Биз жаткан палаткаларга жакын жерде. Ошол сарайга эмараң кириптирбиз дейт тоолор. Анан бобу жана биз кечөө келген сарайбы дейт. Эмараң ушул жерге келдикпи деп мени теп чаап калды. Сен акырын басып жатасың, акырын басып сени күтүп отуруп эмараң ушул жерге келиптирбиз деп. Максат дедиңизби? Аты ким дедиңиз? Ким? Манас. Өмүрү Манасты урбаган жаны ошол жерден урган. Ошол жерден уруп атат дейт. Анан же талаадан же алым жетпейт дейт. Урса кетейин десем. Же болушкан киши жок дейт да.
батпас деп ошентип сөгөт дейт, алдыга түшүп алат дейт, улам артта калып калам дейт чабал жаным. Улам артты карап туруп таш менен койгулап калат дейт, сөгөт дейт, ушинтип анан мен сени өлтүрүп ушул жерге таштап кетип каламын. Бирдеме десем эмне айтам, эмне зоокадан учуп кетип өлүп калды дейм, эмне депчи, мен көргөн эмесмин, калып калган деп айтам деп. Жүрөгү түшүп калган Манас мырзанын. Манас жүрөгү түшүп баратат дейт анан. Эмне кылып өчө аларын билбейм дейт. Ошентип улам, бобу жол жак менен эле басалы деп бир маалда айтсам, дагы сабады дейт. Жол жак менен басканда деген кармап кетип атат го, деп ошентип. Анан дагы сүйлөйүн десем, сүйлөтпөйт дейт анан. Ошентип койгон бир маалдан аркасында да баратам дейт, желкесин карасам, быржыйган желкесин көрүп алып, жин көрүп баратам дейт. Таш менен урсамбы деп коем дейт, урганда өлүп калса кантем деп ага анчалык эмеге бара албайм дейт. Анан кетип барасам бир маалда карасам эле жерде бир чоңураак таш жатыптыр дейт. Анан баягы огуш бетер жинине тиейин деп. Эмне болсо улам сөгүп токтоп алып, азыр кеч калсак деген чөөлөр жеп кетет, деп ошентип сөгүп атат дейт. Бир маалда кетип баратып анан ташты көтөрүп алдым дейт, баа ташты. Өлө албай баратып, баа ташты эптеп көтөрүп алдым дейт. Алдыга басып кетип бараткан дейт, бир маалда артын карай калтырып, ташта деп кыйкырып атат дейт. Менин жанымда жеткичек ташта деп атам деп. Мээсине кан куйлайын деди дейт. Тим эле тамак айрылганча кыйкырып. Анан жанына жетсем колуман таштарды ургутуп жылкылдатып атат дейт. Муну эмне көтөрүп алды? Мен келесоодо болуп унчукпайын деп баягы жалдырап элем. Жинди болуп калды, каяктан да ээрчитип алдым эле деп ошентип атат дейт. Анан бир балдан кеттик дегенде кайра ташка карасам, деп артымды турайт дейт. Бу ташты эмне кыласың деп бир балдан жумшара баштады дейт. Баягы кыйкырган эметип, эки жан маке, кеч калсак чөөлөр жеп кетет деп ошентип баштады дейт. Айланайын маке дей баштады дейт. Анан бир маалдан ыйлай баштады. Эмне үчүн мен сени үчүн өлүшүм керек? Эмне үчүн мен чөөгө жем болушум керек деп ошентип ыйлап кирди дейт. Анан ичимен ойлонуп дейт, мындай далдайган менен даамың деле жок турбайбы? Деп анан коркок турбайсың деп анан эки жакты карайт дейт, бол кечтеп кетти деп анан. Ошентип анан бир маалдан кеттик деп мен кыйкырдым дейт. Жол менен болгондо кармап калат деп атпаймынбы дейт. Жолдон бирөө келатса, жашына машина алыстан келатканда жашына калса болобу десем, болот да. Анан эмне деп атасың деп анан жолду көздөй кеттик. Жол менен келатабыз дейт. Ошентип жолдо каратанан аны мен башкарып алгам дейт. Жолго түшкөндө сагып бир маалдан азыр үстүдөн бир уруп чыгам деди дейт. Неле жон койсо маке деп койсо ырга чыгып алдың да ошентип дейт. Чаап салбан жалгыз кетесиңби? Коркпойсуңбу жалгыз кеткенде десем. Сен эмне коркпойсуңбу деди. Мен жалгыз кеткенден коркпойм. Мен деле коркпойм деди. Анда жалгыздан кетели, сен астыга кет, мен жарым сааттайын аркаңан жөнөйүн десем. Атайын өчүтүп чыксам анан сен таштап кетмек белем дейт. Анда мен астыга кетейин десем, аркаман калбайт дейт. Кал десем болбойт. Таш менен койгулап мен да кал деп атам деп ошентип. Анан туруп келатып эле алдыман аркаман калбайт дейт. Келатып эле бир маалда эле деп эле өкүрүлөт. Беткелди качып жөнөсөм, кошо бакырып кошо жөнөйт дейт. Ошентип отурат түнчүндөн ай жарыкта карасам, бетинин баары жылтылдайт дейт эле. Жашы кургабай ыйлап келептир дейт. Анан үйлөрдүн жарыгы көрүнүп таш көмүргө келип калдык деп айтып кетчү.